Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Назарыңыздарда жаман абалда жакшы кабар издеген бүгүн 24 маалымат топтому. Урматтуу мекендештер, 27 апрелге карата эпидемиологиялык маалыматка көңүл бурсак, бир сутка ичинде жалпысынан 25 бейтап ооруканадан айыгып чыгарылды. Бишкек шаарынан 2, Ош шаарынан 2 бейтап, Ош областынан 1, Жалал Абад областынан 4 бейтап, Нарын областынан 16. Кайталап алынган анализдердин жыйынтыктары терс чыккандыктан булар сакайып кетип үйүнө чыгарылды. Жалпы республика боюнча 395 бейтап айыгып ооруканадан чыгарылды. 20-жылдын 27 апрелине карата республика боюнча тастыкталган COVID-19 инфекциясынын жаңы 13 учуру катталып атат. Ош областында 1, Ош шаарында 1, Бишкек шаарында 6, Чүй областында 2, Нарын областында 1 жана Ысыкөл областында 2 учур кошулду. Ушул 13 учурга токтоло кетсек, 2 учурунда бу чет жактан келген биздин жарандарга байланыштуу болуп атат. Мынакей бир учурунда ушу Россия Федерациясынын Соль-Илецк деген шаарында ошол жерде бир айдан ашык ошол жерде туруп, бияка келгенден кийин чек ара өтмөктөрүнөн өтүп атканда ошо анализдерди алып, текшерип, ошол жерден бул коронавирус боюнча деген баягы күмөндөп бүгүн ооруканада жаткызылып, анализи тастыкталып, дарылоодо болуп атат. Дагы бир экинчи учуру бар. Бул дагы Новгород шаарынан келген экен, Россия Федерациясынан келип, өзү да бул жерден жанакындай сыркоолоп калып, ошо анализдери положительный чыгып калды экен, дарыланууга алган. Эми мына ошондон жанда үйүндөгү контакттардын бирөөсү бүгүнкү күнү ооруп калып атат. Дагы ичинде биздеги 3-чү үй бүлөлүк дарыгерлер борборунан деген дагы баягы биздин медицина кызматкерлери ошол жерден анализдери положительный болуп дарыланууга алынды эле. Ошонун контакт болгондор дагы бир экөөсү ошол үй бүлөлүк контакт болуп, мына бүгүнкү күнү ошол биз дагы ошол атайын дарыгерлик көзөмөлгө алып дарылоого алып атабыз. Бүгүнкү күндө ошо 13-үнөн деген 2 дарыгер, 1 медсестра катталды. Калгандары болсо ошо үй шартында же болбосо кандайдыр бир тыгыз баягы COVID-19 менен тастыкталган оорулар менен контактта болуп, мына бүгүнкү күнү ооруканаларга келип, мына биз дарылоого алдык. Жалпы Кыргызстан боюнча тастыкталган COVID инфекциясына бүгүнкү күнгө ошентип 695 учур катталып атат. Ичинде Жалал Абад областында 111, жалпы Ош областында 160, Ош шаары 110, Чүй областында 46, Бишкек шаарында 164, Баткен областында 8, Нарын областында 86 жана Ысыкөл областында 10 учурга жетти. Жалпы катталган учурлардын ичинен 373 аял киши болду, 322 эркек. Жаш боюнча алганда ошо 15 жашка чейинки балдар 84, анын ичинде 1 жашка чейинкиси 4, 16 жаштан 19 жашка чейинкиси 19, 20 жаштан 35 жашка чейинкиси 191, 35 жаштан 55 жашка чейинкиси 248, жана 55 жаштан жогоркусу 153. Ошентип 695 учуру катталып, ошолордун арасынан ушу стационарда бүгүнкү күнү калганы 292,
дарыланып жатышат. Оор абалда турганы 12, жандандыруу бөлүмдөрүнө жаткызгандары 7, орточо оор абалда турганы 22 бейтап, канааттандырарлык жана белгиси, оорунун белгиси жоктору 258 мына дарылоодо болуп жатат. Каза болгондор 8. Бүгүнкү күнү лабораториялык тастыктоого келген 47.319 анализдер келген үлгүлөрү. Ошолордун текшерилип 46.627 жыйынтык берди. Калганын иштеп аткан учурубуз. Бүгүнкү күндө ушу лабораториялык жол менен тастыкталган оорулар менен байланышта болгон жактардын саны 2753 адам болуп атат. Булардын баары тең тыкыр медициналык көзөмөлдө турат. Лабораториялык изилдөөлөрдүн баарын жасап, ошол жерде кармап туруп атабыз. Республика боюнча обсервацияда турган адамдардын жалпы саны бүгүнкү күнү 1044 түздү. Саламатсыздарбы, урматтуу шаар тургундары. Бишкек шаары боюнча коомдук коопсуздук кырдаал туруктуу жана көзөмөлгө алынган. Бишкек шаарынын аймагында өзгөчө абал киргизилгенден кийин 25 марттан баштап 26 апрелине чейинки аралыкта катталган кылмыштар жана жоруктар жалпы саны 1616. Анын ичинен 1466 кылмыш иши жана жоруктардын бети ачылган. Өткөн суткада коменданттык саатты бузган 66 адам кармалды, 54 эркек, 12 аял, анын ичинен 2 өлкөлүк жарандар. 2020 жылдын 25 мартынан баштап 26 апрелге чейин жалпы кармалгандар саны 2597. Анын ичинен эркектер 2246, аялдар 351. Кыргыз Республикасынын өзгөчө абал жөнүндө конституциялык мыйзам 28 беренесине ылайык бардыгы болуп 2361 протокол түзүлгөн. Кыргыз Республикасынын бузуулар кодексинин 82 беренесине ылайык 266 протокол түзүлгөн. Урматтуу шаардын тургундары, бүгүнкү күндү жакшы кабардан баштагым келип турат. Анткени дарыгерлердин айтымында Кыргызстаныбыз боюнча ооругандарга караганда сакайгандардын саны бир топ өсө баштады. Мындан улам барыбыздын, анын ичинде дарыгерлердин, милиция жана социалдык кызматкерлердин бул коркунучтуу датка каршы бекем туруп жасаган иш-аракеттер тикке кеткен жок деп эсептейм. Ошондуктан күн өткөн сайын ынтымактуу болуп, жаңы күч жана дем менен баарыбыз биргеликте санитардык нормаларды сактап, жашаган жерибизди күнөөгө желдетип, тазалап турсак, жеңиш биз тарапта болот. Селейтип сезимиңди жаады вирус. Сен угуп, сен көргөндүн баары вирус. Ааламды анализдеп не кыласың? Алдагы акыл эсиң дагы вирус. Дүйнөлүк согуш болуп кетпеш үчүн дүңгүрөп келдиң окшойт таажы вирус. Өзүңдөн дүлөй дүрбөп керең укту. Өзгөрүп кулп мүнөзү терең укту. Өзүңчө ойлонуп көр акыл калчап, өзгөчө ошол вирус неден жукту. Адамдар кеткен үчүн адамдыктан, айлакер пайда издеп арамдыктан, көөдөндүн ачкасына көңүл бурбай, көр дүйнөнү көксөшүп калгандыктан. Өзгөчө ушул вирус неден жукту. Алдуулар алсыздарды баскандыктан, ар намысын абийирин саткандыктан, пейил кетип байлыгын башка өлкөгө периштеде элинен каткандыктан. Берекесин качырып келди вирус. Жөнөкөйлүк сапатты чаңгандыктан, жөлөп койбой бутуңдан чалгандыктан, эгесин да тааныбай эдириңдеп, эрдемсинип, эсирип калгандыктан. Өзгөчө ушул вирус неден чыкты? Ач көз зулум текебер болгондуктан, аял ууга кол сунбай койгондуктан, ата-энеңди кароосуз таштап коюп, ак сарайың алтынга толгондуктан. Көр дүйнөгө байлыкка тойбодуң жан, кечээкиңди чыгарып ойлоруңдан, кесир эмне экенин эстен чыгып, көгөртүп, нандыргытып койгонуңдан. Ошонуңдун айынан ошонуңдун, очогуңдун түбүнө келди вирус. Жараткандын жарык нур мээри берген, жомок сымал бейиштей жери делген, атаң өскөн жериңди чанып анан ата конуш жериңди жээригенден. Айландырып казыгың ушул жер деп, айылыңа алып барып койду вирус. Алыс таштап жарыңды алганыңды,
айда жылда бир көрүп балдарыңды. Далба суруп жүрчүбүз дарман издеп, дейди болуп кыдырып шаарларыңды. Дегдегениң башка эле кайрандарым, дымып үйдө отуруп калбадыкпы? Чындап эгер ойлонсоң адам вирус, чындыгы жок ташталган кадам вирус, табиятка жасаган мамилебиз таажы вирусуңдан да жаман вирус. Демек вирус жөн эле жолдон жукпайт, дили таза, дидарлуу бойдон жукпайт. Чырпыкада зыяның жок болсо эгер, чын дилинен сунулган колдон жукпайт. Болбош үчүн бул вирус боюңду жуу, боюң менен биргеле оюңду жуу. Башкалардан издебей бул илдетти баса турган эртеңки жолуңду жуу. Башкалардан издебей бул илдетти баса турган эртеңки жолуңду жуу. Ассаламу алейкум, жалпы кыргыз элим Москва шаарындагы коом, уюм, WhatsApp группа, кыскасы ынтымак, такси жамааты баарыңыздарга кайрылуу. Мына мондай элчиликтин алдында күнүгө жолугушуулар, күнүгө чогулуулар болуп атыптыр. Интернетте мен өзүм эле көрүп аткам, жардам берип атат деп. Бирок азыр посольствого келсек, эшигин жаап жооп бербей атат. Биздин бийлик өкүлдөрүнөн качан жардам келет бул белгисиз албетте. Ошондуктан урматтуу диаспора, урматтуу коом, уюм ынтымакты ушундай убакта көрсөтүп,
баарыңыздар жалпыңыздар бир чогулуп бир единый справочный центр жана единый мындай помогательный билбейм кыскасы жалпы бир ынтымак момундай сыяктуу аренда алып зданияны анан кандай десем жардамга муктаж адамдарды ошол жактан дайыма кабыл алып тургандай кылып вопросторун чечип бергендей кылып турсаңыздар аябай жакшы болмок деген ойдомун. Урматтуу Москва шаарында эмгектенип жүргөн кайдыгер карабаган кыргыз элим, баарыбыз эле азыр кыйналбасак дагы алдыда эгерде бул вопростор чечилбесе баарыбыз кыйналып калышыбыз мүмкүн. Россия бизди целый вечность бакпайт. Ошондуктан ушул видеону дагы таратып, жана тааныштарыңыздар ошол диаспорада, ошол уюм, коом, соомдордо болобу, ошолор менен да сүйлөшүп, мындай өзүбүз кыймылдап, ынтымакта анан бийликке кайрылып, ошол бийликке биз көрсөтүп туруп кайрылсак, бул аябай сонун болот эле. Ага чейин деле бийлик өкүлдөрү албетте биздин кандай десем кайрылуубызды четке какпайт. Анан урматтуу депутаттар, урматтуу дегенде эле жарашпай калды силерде. Бул вопросту чечишиңер керек. Ассаламу алейкум. Айта кетчү нерселер, ыйык Рамазан айыңыздар кут болсун, орозоңуздар кабыл болсун. Amerika'da da ушундай жолдор бар экен. Мен жолу көргөм негизи. Кыргызстандагыдай. Ушундай кичине жолдор бар экен. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Биринчилерден болуп маалымат алуу үчүн коңгуроочону басыңыз. Дайыма ден соолукта болуңуздар. Сиздер менен бүгүн 24 маалымат топтому болду.